Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Манас орденинин ээси Жоомарт Кадралиевдин 80 жылдыгына карата Манас улуттук академиясы тарабынан Жоомарт жолу Манас аттуу сүрөт китебинин жана ошондой эле Көктүн уулу иммерсивдик санарип музейинин бет ачары болуп өттү. Жоомарт Кадралиев, биз Жоомарт Кадралиевди манасчы сүрөтчү деп да атасак болот. Себеби Жоомарт Кадралиевдин чыгармачылыгынын барандуу бөлүгү Манаска арналат. Өзүңөр билесиңер, Москва шаарында турган Манастын айкелин дагы ушул Жоомарт Кадралиев, авторлордун арасында Жоомарт Кадралиев бар. Манас ордодогу баягы Манас музейи дагы Жоомарт Кадралиевдин сүрөттөрү менен шөкөттөлгөн. Быйыл Жоомарт Кадралиев аман болгондо, көзү болгондо 80ге чыкмак. Негизи Манас темасына кайрылган кыл чеберлер өзү саналуу эле. Биз баардыгыбыз кимдин Герцендин сүрөттөрүнө көнгөнбүз. Баардыгыбыз ошол Манас темасында мындай көбүрөөк чыгармалар жаралса, Манастын элесин кайсыл сүрөткер жеткиликтүү бере алат болду экен деп күнү бүгүнкү чейин бул сүрөт чеберлеринин арасында мындай чоң бир маселе деп айтпайм, бирок ойго сала турган нерсе. Мына ошондой сүрөтчү манасчылардын арасында Жоомарт Кадралиевдин орду өтө мындай эбегейси деп айтсак болот. Өзгөчө мына Көктүн уулу деп атаганыбыздын себеби Жоомарт Кадралиев көк түстө иштеген. Манас тематикасындагы сүрөттөрүнүн көбү көк түстө, ошон үчүн баягы мындай Көктүн уулу деген атты көк түстө эле эмес, эми Көктүн уулу Манас, Көктүн уулу ушундай чебер Жоомарт Кадралиев деген түшүнүктүү туюнсун деп иммерсивдүү санарип музейдин атын Көктүн уулу дедик. Ал эми Жоомарт жолу Манас дегенибиз дагы Жоомарт Кадралиев өзүнүн чыгармачылыгынын эң мындай олуттуу, орунду Манас ээлерин өзү да бир нече жолу айтып өткөн. Ошон үчүн Жоомарт Кадралиевдин сүрөт китебинин аты дагы Жоомарт жолу Манас деп атадык. Мунун өзгөчө мындай стили бар да. Андан сырткары бул киши мындай Манасты терең билген киши болгон да. Анан мунун бир өзгөчөлүгү бул ар тармактуу мындай философ десе, акылман, ойчул деп да айтса болот, ойчул сүрөтчү десе болот. Анан жакшы бул Манас академиясына аябай ыраазы болуп атам, ошо сүрөтчүнү эскерип, иштерин кайра жандандырып, элге алып чыгып жайытып атканы аябай жакшы иш болуп атат. Аябай мындай сүйүнүп атам да. Атабыздын буюрса 80 жылдык мааракесин Манас академиясынын колдоосу менен ошолордун долбоору менен өткөрүп жатабыз. Бул киши үчүн Манас темасы түбөлүк тема болду да, бул кишичи. Буюрса ошо бир жагынан виртуалдык музейи чогулду. Сүрөттөрдүн баары виртуалдык музейдин ичине кирди буюрса. Андан тышкары китеп, сүрөттөрдүн китебинин презентациясы, каталог деп коебуз, ошонун эмеси болуп атат, презентациясы. Андан тышкары атабыз жалгыз эле сүрөт тартпай, бир да жазчу, анан музыкалар да бар болчу.